Ahval qanday? Aleppo'da başçısızmı? Qanday ahvali? Nachar emas. Qachondan beri? Qancha yildan beri nachar? Başdan beri Başından bo'lganda qancha yildan beri? Qancha yildan beri nachar o'shol yer? başdan beri Başından bo'lganda qancha yil? asfalt çok olmuş da. Qancha yil deb o'taman men sizga, aytib o'taman shu qancha yil? Bir jaq 10 yil. 10 yildan beri bugünküdek ahvalda жатат, турабы? Qaragan adam жоқ. Турабы? Жанында болса ең бай деген, қиын деген пансионаттар бар. Радуга, Барчын, Карвен, Азия Палас деген. Турабы? А сіз айлық қанша жылдан бері іштеп отырсыз? 24 апта науқан келіп. Қанша жылдан бері іштеп отырсыз? 5 жыл болды. 5 жылдан бері іштеп отырсыз. 5 жылдан бері іштеп отырсыз. 5 жылдан бері үшел келіп, үшел жерге бір түп гүл егіп қойдыңыз ба? Инициатива көтеріп пансионат жетекшілерімен сөйлесіп. Неше өзіңіз қылбайсыз? Неше өзіңіз қылбайсыз? Обязательно сізге келіп тұрып, бір шейттен келіп тұрып, же президент, же премьер, же да башқалар келіп көрсетіш керек пе? Жоқ. Емші қылбайсыз өзіңіз? Курорттық жолдарды біздің балансқа өткөріп берелік та. Мен дағы бір жол айтып отырмын сізге. Так, мына ушундай жерлерді қарашыңар керек эле. Қарашыңар керек болчу. Бұл бириле сізге тиешелүү эмес, сіздің мисалыңызда мен башқа бұл жерде урматтуу айыл өкмөттүн жетекчилерине айтып атам. Угуп атасыңарбы? Ар бир курортко кеткен жолдордун инфратүзүмдөрүн жакшырткылагын. Айыл өкмөттүн сизде бюджет барбы? Бар. Бюджетиңиз канча? 153 миллион. 153 миллион экен. Ушул круговойду жасап койгон канча акча кетет? Сонун кылып тур, ушу круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Асфальт менен где-то 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт, у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 миң сом акча кетет. 50 миң сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерек чектин барын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир кончакты бак дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подводить этип коюш керек болду. Бир 50-60 миң сом акча кетет. 50-60 миң сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отырасың. 153 миллион бюджетиң бар екен. Уялбайсың ушуну караганда? Чын керек. Уялбайсың ушуну караганда? Эмнеге жетекчисиң сен? Район, көрдүңүзбү? Никакой требование жок. Талап жок. Жетекчилериңиз монтип отурат, 153 миллион бюджети бар, 153 миллион бюджети бар, 50 миң сомдук ушул жерде келип кеткен круговой жасап койбойсуң. 50 миң сомго. Аны болсо 1,5 миллионго жасайм деп отурат. Демек бул чарбачыл эмес. Көзү ишке жетпейт. Мындай жигиттер жумуштан алыш керек. Иштей турган, жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 миң сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегенде жигиттер иштебеш керек. Вообще сен апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң. Элдин акчасын ушул 1,5 миллион растрата кылам дейт. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына 31 миң доллар каражат керек экен. Режеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн 31 миң доллар операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күнү апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Мен түшүнбөй калдым да, Айбек мырза.
30 жылдан бери эч нерсе жасалган эмес деген сөз көп айтылат. А бирок ошо 30 жылдан бери жетекчи болгондордун кээлерине кыргыз эл баатыры берилип атпайбы? Логика жок да. Логика жок. Манас ордендери берилип атпайбы? Эч нерсе жасабаган кишиге эмнеге бересиң? Эмне үчүн баатыр болуп атат? Негизи ошол мамлекеттик сыйлыктарга да жеке мен тараптан өтө чоң суроо бар да. Деги эле керекпи дегенчи? Жок, кереги жок. Мен мыйзам долбоорунда киргизгенмин. Жек көрүндү болгону. Казып аткан көмүрүң жокпу? Эмгек сиңирген шахтер. Ооба. Пами Иштеп аткан экономикаң жокпу? Экономикага эмгек сиңирген. Мына азыр депутаттар келип бас дегенди басып аткандардын көпчүлүгү мамлекеттик кызматка эмгек сиңирген. Айланайын бир жазып койгон мыйзам эмес, бир токтомдун долбоору жок. Ошондуктан жанагы мамлекеттик сыйлыктардын баары ашмалтайы чыгып аралашып кетти. Баркы кетти эми. Мына караңыз. Рыспай Абдыкадыров эмгек сиңирген бойдон кетти. Рыспайдын ырларын ырдай албагандар бүгүн эл артист, четинен эл артист. Мен азыр мына авто рыноктун жетекчиси Арстан аке менен турам, Ош шаары. Анан бул Ошто дегеле Кыргызстандын түштүк аймагында эң баягындай стратегический шаардын казынасын толтура турган, мамлекеттин чөнтөгүн толтура турган стратегиялык бир площадка десем болот да. Уже мурда кандай иштеген билбейм, уже бүгүнкү күндө ушунча чыгым менен, ушунча чаптоолор менен мен ойлойм бир шаардын бир кадимгидей бир бөлүгүнө жакшы акча алып келе турган бир казына деп түшүндүм да. Ошого силер кандай тартипте иштейсиңер эми? Же мурдагыдай эле воскресенье, суббота иштеп салондо авторынок жабык болобу? Мурункудай жанагы суббота, базар күндөрү эмес. Кудай кааласа мындан ары 7 күн иштеткенге, Тынымсыз иштеткенге шарт түзүп атабыз. Себеби бизде баардык шарттар каралган. Адамдык факторлордун дагы көп колдонулойт. Бул жерде шлагбаумдарыбыз өздөрү эсептеп чыгарат. Баардыгы мурдагыдай 20 сом, 100 сом бер деген жок андай. андай жок. Баардык шлагбаумун өзү эсептейт. Барганда канча сом болгон өздөрү чыгарып берет. QR код менен терминал аркылуу төлөп чыгып кете берет. Каалаган учурда. Бүт системалашкан. Баардык системалаштырылган. Кааласа түнү келип, ушу машинасын сатып, алып кайра чыгып кеткенге да шарттар каралган. Удобствочу? Удобство, кафелер бар. Баардык шарттар курулган, даярдалган. Ушу келген сатуучулар дагы, ала турган адамдарга дагы шарттар каралган. Эл үчүн бардыгы. Түшүндүм. Туугандар, түзүлгөн. мынакей ушул видеону максимально репостлабыз. Мамлекет бар, мамлекет. Биз мамлекеттин мындай бир саясатын, өнүгүү саясатын, жакшыруу саясатын дайым колдоп келгенбиз, мындан да колдойбуз. Ошондуктан ушул видеону бүт мынал Ош аймагынын Кыргызстан түштүк бүт 7 область аймагына таратып койгула. Ушундай сон жаңылык болуп атат бизде. Ассаламу алейкум. Бирок жүрөктө экөөгө эмне бар? Ошону айтыңызчы. Жүрөктө тамыр бар. Канча жыл болду Түркияга келгениңизге? 45 жыл болду. Мына 45 жылда деле памыр дагы деле унутуп экенсиз. Ассаламу алейкум туугандар, амансыздарбы? Мынакей бүгүн Анкара шаары Чубук районуна келдик. Бул жакта мынакей түркиялык туугандар, мынакей Сайым ака негизи тааныш көрүп жүрөбүз. Мынакей Сайфидин бөлөп негизи таанышпыз. Эми бияга келбеген үчүн көбүн тааныбайт экенбиз. Азыр көрүшүп жакындан таанышып атабыз. Биз бир жерден кеткенбиз. Мына ушул боз үйлөрдө, бул боз үйлөрдө ошо тойлордо отуруш үчүн тигип коюп турат. Кыргыздын бир мындай боз үйүн көрүп жүрүш үчүн, мындай эстеп жүрүш үчүн, жана кеңир ичинде тамак жегенге деп. Бул ушул Чубук деген район экен. Могул домдордо ушу туугандар жашашат экен. Бул Анкара шаарында жашаган кыргыздар. А негизи көбүнчө кыргыздар көйдө жашашат, 600 үй бүлө көйдө жашайт, Эми кыргыздар мында да 60 үйлүчө бар. 60 үйлүчө. Мунан Гөлбаш дейт, онда да 20-30 үйлүү бар. Онун нары Йозгат дейт, онда да 50-60 үйлүү. Йозгат ушака жакынбы? Йозгат мынан 5 саат. 5 саат, алыс экен. Кыргыздар ар кайсы жака тарап кетиптир да. Оголор эми үй сатып алгандар чогуу да, чогуу. Тараса да чогуу эми. Айда көбөйүп кеттик. Ай патпайт Айда патпай калгандан кийин мына кар жака келип мына Түркиянын бар жерге балдар зор ойду. Онор бала чакалуу. Сайын бир келгенде 40 неме Түркияда 4 үйлүү. 4 үйлүү болду. Биринчи келгендерге Түркия мамлекети бекер үй салып берген. Бирден үй кырып берген, кийин көбөйүп батпай. Бекер берген эмес, акчасын төлөгөн. Кийин төлөп, башында төлөгөн эмес. Башында төлөгөн эмес, кийин төлөп берген. Кийин төлөп бергенсиздер. Жерини, үйүнүн баарын акчасын төлөгөн. 20 жылда, 30 жылда төлөдүңүздөр. Жакшы жеңилдик болгон экен. Жеңилдик болду, жакшы болду. Азыр эми бул үйлөрдү сатып алынып атат. Мындагы үйлөрдү сатып алдык. Жакшы. Кандай болуп атат анан негизи айтып кетиңиздерчи, жашоо тиричилик, негизи Түркияда көнүп калышыбыздар. Жакшы.
Zaren jağınan jakşыбыз. Baldarımız, kızlarımız okul jatat. Jaşlarımız bari neme yani işleri var. Askeriyada olsun, polis olgan var, asker İşe girişte. var, doktor olgan var, doktor hemşire olgan var, kızlarımız. Yani Türkiye'nin 82 vilayetinde bari de Kırgız var. Yani bir yerde Kırgız yok, yer yok. Hani yaşıyoruz jakşı. Yaşıyoruz jakşı. Türkiye'nin devlet de bizi jakşı karar. Jakşı karar. Ana saymak negizi biz suro berim gelip atat da jürek jaşo jakşı Kudayga şükür bari yetişti. Biroq yürekte yökөгөн ne var şonu bir aytыңызчы. Yürekte pamir var. Kança yıl oldu Türkiye'ye gelgeningizde? 45 yıl oldu. Buna 45 yılda dile pamir dağı dil unutur ekense. Öyle sahip durar pamir. Pamirda terölgöz. 17 yaşında çıkam. 17 ha çoğuy falan dile çıkan ekense. 17 yaşında Türkiye'ye gelgen ekense. Pakistan'a. Pakistan'da 4 yaşaydı ondan Türkiye'ye 1982'de. 1982 yılda Türkiye'ye gelgen ekense. Jakşı. Yaşıyoruz jakşı. Vatan zaman da. Vatan hiçbir zaman. Tuğulgan jerin toprağı altında degende. Onda da kalgan Kırgızlar tarihi biz tuğanımız. Bir göz yaşagağımız, atağımız görgön, enemiz görgön, biz görgön biz. Bunlar tuğanımız. Vatan onunla gitmeyecek. Bağımda da baravuz deyip koyavuz. Bir yıl varmak istediğim baral vardı. İnşallah gelir de varam. Jakşı. Allah güç kuvvet versin. Kırgızlar kayda bolsa aman bolsun. Bu yer biraz salkın boladı gene. Salkın. Soğurak boladı gene. Ankara aeroportga jakın eken. Hadi Kırgızlar yaşıyoruz jakşı. Görsen bağımda değmez. Darın altta maşinler, darı maşinlerden geliyor. Jakşı yetişip ketdi. Jakşı yetişipdir bu yakta Kırgızlar. Tilingizler kanday boltat? Til unutulgan jokpu? Benim yukarısının tili unutulmadı. Baldar'da hem uyda Kırgızca söylüyoruz da. Hem okulda okuydu da 7 yaşından Türk mektebinde okuydu. Türk mektebinde okuydu. Onun Türkçe hem Kırgızistan'ı biz aralaştırıp kaldık orada. Orada araştırdık. Bu lemi. Ama bilet Kırgızcan. Bilet konuşmanın kavramı ben de konuşuyorum. Söylөгөндө Türkçe söyleşet ha? Ben de karıştırdım. Jakşı. Biz de ne kılıyoruz? Karıştırıp diye hem aralaştırıp Kırgızstan'a baruu planınızlar barбы? Barsak deysizlerби je? Barsak deyiz. Men bir yolu bargamın da ama onda Kırgız birimiz yok edi. Famımdan geliyor. Adır hem Kırgız tuğanlar köy. Misler var, Sınarında valiler var. Taldi Suda Kırgızlar hem şu. Famımdan geliyor Kırgızlar da öyle deme de. Hem Baldırgı Kırgızistan'da yaşayan tuğanımız görsek o kadar ne olmaymış. Pamuldan gelgen birini görsen ayağını özün Bir tuğanım biz yerden ketken biz kalıp kalgamız sizler Türkiye'ye gitip kalgamız. Karın bölelerim var. Bir hata, iki hata ötüşken tuğanlarımız var. Nemedi Oşta Vaktilek'te, Kızılkaya'da karın bölelerim var. Onlar onun çoğunu olmak elbet. Yine de şu Pamuldan Kırgızlar menemiz görüştük. Şunda varsak gettiler de onu. Allah o şekilde nasip kılsın. Bar bolunuzlar, aman bolunuzlar.